Тиги яма бекерин да тапсаңыздар болот, анткени иттерди алып келип ошол жака таштап атпайбы? Ал өрттөлүш керек да негизи мыйзам боюнча. Жо эки вариант атышты да ошондо? Жок, бир эле вариант болот ал. Бир эле вариант болот. Азырбы? Өрттөлөт, анын түтүнүн аркы яма бекерге ташталат. Мыйзам боюнча. Бирок булар азыр солярка кымбат деп туруп, жөн эле алып барып тушту. Өздөрүнөн токтойлу азыр. Азыр мындай сөз болуп кетти. Биринчи өрттөш керек анан. Мындай эле көмүш керек деп атпайбы? Азыр өрттөш керек деп атат да. Жок. Ошо кандай кылса болот? Ошону айтсаңыз. Аны мындай да, бул болсо өрттөгөн эки түрү бар да. Жалпысынан эч кандай оорусу жок, жөн эле мындай жол мүнөттөр атылып келсе, ал болсо бул эмеге эле салынат да, яма бекериге. Өрттөгөн эмнеге? Өрттөгөн кымбатыраак турат да. 1 тонна туруп өрттөгөнгө эле бер жагы эле 20 000 сом кетет да. Алда жанагы оорлар болсо, птичий чума деген бар. Мындай айтканда ветеринарлар момундай оорлары бар деп бизге тастыктап, заключение чыгарып берсе, биз болсо жалпы баягы труптарга кошо албайбыз да. Аны биз болсо крематорий салып, өрттөп, ал жерде бактерия ордундагы мындай айтканда калдыгы калбаш үчүн биз өрттөйбүз да. Ашканасында. Бирок мына көрүп турасыздар, бул жерде буларга жанай 50% вредность деген үчүн Кефир бериш, сүт бериш керек. Атайын эмгек кодексине ылайык. Булар эч кандай шартты түзбөгөндүгүнө мына далил. Тамактары боюнча жакында эле кое алган, шеф эмип берген да. Анан кийин ай сайын 18 000 сомдой каралат тамак аштарыначы. 18 000 сом. Эми мындай айтканда жеке компанияда да эч ким тамак ашка деп бербейт да, туурабы? Же форма бербейт, же анда жеке компанияда жок эч качан. Бул жерде тамак ашы да каралат, айран сүтү да каралат да. Мурун дайыма тендер өткөрүп, мен болсо ошо формасындагы айран сүтүн дагы баарын алып берип турчумун да. Ошондо акыркы 1 жылда ушундай болуп калды дейт. Не деп айтам, иштеп атканда жумуштан кетирип салды меничи. Не деп айтам, эчтеке деп айта албайм. Мен буякта кичинекей эле кишимин, зам директорумун. Болгон эле мындай эмени эле карайм, ошото производстводан карайм, техниканы карайм. Жалпы политикага мен жооп бербейм. Ошол мындай айтканда проблема көп да. Чындык ачуу болот. Ачык айткандачы, чындык өтө ачуу болот. Анан кийин азыр кетем. Якта бирөө калды. Суроолор көп. Баарына жооп бергенге даярбыз. Анан кийин, конечно, эми жалпы элди да түшүнсө болот да. Көп жылдан бери иштеген бияка, мындай айтканда азыркы мына суук күнүндө жумуш жок калыш деле оңой эмес, чын айткандачы. Баарын түшүнсө болот. Анан кийин бул жерден эми бирок айлык да көтөрүш керек да. Баары тең талап кылат, 24 000 алып атабыз. Бизге жетпейт деп. Ошол полигондо иштеген эме 24 000 норма эмес, ошону айтып койсуң. Эми мындай да, негизи буякта мыйзам бузуу да көп да. Бир эле трактор иштеп атат, сменага 2 киши чыгат да. Анан ар бирине 21 сааттан деп жазылат да. Ошондо бир тракторго эме 2 бульдозер отуруп алып айдагандай эле эмилет да. Бул мыйзам бузуу. Мындай айткандачы. Чын айтканда. Башында ошондой болгондо мындай айткандачы, 3 смена болуш керек болчу да. 7 сааттан иштеп, бирок анда айлыктары бир 13-16 эле миң чыгып калат. Жамандадыңар. Эми жаман болсо жаманда. Жакшы болсо мен жакшыны айтмакмын. Премия алганлар калппы? Мен убагымда. Жок, сен убагыңдагынчы мен жамандаган жокмун. Мен азыркы балдардын не за что кетип атканы күнүгө 80 000 жактан кетип аткан ордуна биздин балдардын бардыгынчы иштен кетирбей ушул жерде алып калган жакшыбы дейм. Мырзаке, менин күнөөм эмне? Урматтуу туугандар, көрүп атасыңар, проблема көп. Өз убагында мындай проблема болгон эмес, бирок болсо мен эч кимди күнөөгө албайм, бирок жоопкерчилигим да чектелген да. Мурун иштеп атканда, финансыны карап атканда, жалпысынан экономика баарын эме кылып, мен ошону билип сокращение кылгам да, жайындачы. Оптимизация кылгам. Ал нерсе эми эч кимге жаккан жок, ошону жокко чыгарып салышты. Анан кийин эми баары мына акыры баары тең жыргап жүрө берип, жылдын аягында акчасы жок калып, эми азыр ызылдап чырылдап атат да. Азыр ошол мен кылган оптимизацияны кылганда эле мындай болбойт эле да. Азыр мына жесткий оптимизацияга туш келип атат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сокращение болот.
Бунун баарын алдын ала мындай жоопкерчиликти алыш керек болчу. Негизи бул момундай штатты, раздутый штатты жасаган адам күнөөлүү. Мындай штат кереги жок болчу башынан элечи. Анан кийин жумушка алып алгандан кийин эч ким кетпейт да, эч ким кеткиси келбейт. Анан кийин аякта 45 киши эчтеке кылбай келет кээ бирлери 1-2 саатка. Жумушта кылбайт. 1-2 саатка келет, ызылдайт, кетип калат. Анан ошол гос жумушта көмүп калганда көбүчү иштебей туруп эле жумуш акча алганга. Иштебей туруп форма алабыз, иштебей туруп тамак аш алабыз. Иштебей туруп. Болбойт да андай. Өкмөттүн бюджеттин эмчегин сора береби? Сокращение болуш керек.